Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, ошондой эле Ош шаарынын тургундары. Мен азыр Ош шаарындагы Бакыт үйүнүн алдында турам. Тагыраагы ЗАГС. Бакыт үйүнүн ички имараттын ички бөлүктөрү дагы ремонт болуп атыптыр. Сырткы фасаддык бөлүгү дагы анан негизгиси Бакыт үйүнүн короосу асфальтталыптыр. Короосуна асфальт төшөлүптүр, жаңыдан эле көрүп турасыздар. Буга чейин бул жерлер асфальты жок, шагалдуу, таштуу жерлер болчу да. Анан жанагы ЗАГСка чыккан кортеж унаалар, жиптер, Мерседес флагмандар турган болчу. Азыр аларды чыгарып, мына кирген тротуарларды, жолдордун баардыгын асфальт басып коюптур. Мына сыртындагы ушул кире бериш жериндеги аркасындагы ремонт иштери жүрүп атыптыр. Кыскасы, Бакыт үйүнүн алдындагы бардык бош жерлер, мындайча айтканда адам жүрө турган, машиналар кире турган жерлер асфальтталыптыр, асфальт басылыптыр. Бул дагы болсо жакшы көрүнүш, жакшы жаңылык. Эми ошол ЗАГС унааларды бул жака киргизбей койсо, балким мындан да жакшы болот. Бул жерлерге скамейкаларды коюп, олтургучтарды ошол ЗАГСка келгендерге отуруп күткөнгө ыңгайлуу шарттар түзүп койсо жакшы болот. Жактар мына Бакыт үйүнүн алдындагы статуэт. Негизи асфальт жакшы басылыптыр, анан сырткары ирригациялык каналдар, лотоктор дагы жаңы коюлган. Көрүп турасыздар, асфальттын калыңдыгы орточо эсепте 7 сантиметрдин тегерегинде окшойт. Өлчөп көргөн жокмун. Ичин тартайын деп аткам, бирок усталар иштеп атыптыр. Мешайт этпейин дедим. Бүткөндө көрөбүз. Мына чекесинин уклонгу, жамгыр кар жааганда суусу ушул лотокко түшө турган кылып жасалыптыр. Мына ушундай жаңы асфальт басылыптыр. Эң негизгиси өзгөрүү бар, жылыш бар. Оңдоолор жүрүп жатат. Бул жерлерде ошол лотоктун чекелерине шебендерди төгүп жасалат. Мына ушундай Ош шаарындагы Бакыт үйү, Корман жанында көчөсү.